Pожалуйста. Açmasın lan da. Kaçam. Günde kaç parça kes? Ya da mı Kaçam. ya da mı yedim? Geçir koy bayke. Haram. Ne var? Kara değil. Oğlum böyle silah çek bayke. Günde koy verirsin. Ne koyuyorum sen? Günde koy verirsin. Kim ikensin sen? Oğlum böyle silah. Bu akıllı bir taksiyonu. Hadi çek kızmatta turali. Nega taptay burada? Nega taptay? Taptı telefonu yerine koyuyor. Niye kanal var? Bir de öyle olsa da takat azı gibi. Niye öyle? Öyle orada taptan yok mu burada? Niye var sana? Надо что? Где класс? Бuna паспорт. Вот направление больницы. Что еще надо? Kimde gerek var? Kimde gerek var? Oğlum o kadar boğaz da kalkan jakşı. Kaydağı propus. Şu açık. Buranın ayını açıp gözün kança günü. Kança günü kadar. Бишкекте бүгүн коронавирус аныкталган 2 киши каза болду. Бирөө медик. 2020 жылдын 2-майында республикалык инфекциялык ооруканасында коронавирустан 2 бейтап көз жумду. Бейтаптардын бири медкызматкер, номер 3 үй бүлөлүк медицина борборунун үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси, 1962-жылы туулган. Экинчи бейтап 1951-жылы туулган, Жалал Абад облусунун тургуну. 2 бейтапта тең 2 тараптуу пневмония, оорунун оор өтүшү, дем алуу жетишсиздиги катталган. Аларда дагы кошумча оорлары да бар болгон. Жүрөк жетишсиздиги, кан диабети, полиоргандык жетишсиздиги. Колумда бардык документ бар, дагы эмне керек? Блокпостто турган милиция менен жаран чырдаша кетти. Интернет колдонуучу блокпостто милиция кызматкери менен жарандын чырын чагылдырган видео жайгаштырды. Анда жарандын жолду ач, мени өткөр, ооруканага бара жатам деп айтып, милиция кызматкери менен пикир келишпестиги орун алганын көрүүгө болот. Окуянын жүрүшүндө жарандын колунда тиешелүү документтер турганына карабай, блокпостто турган кызматкер аны өткөрбөй койгон. Жарандар менен байланышуу учурунда милиция кызматкери бет капсыз, баш кийимсиз жана колунда тамеки менен жүргөн. Анын кызмат учурунда тамеки чегип турганы туура эмес экенин видеого тартып жаткан адам билдирген. Окуя боюнча тиешелүү тараптын да пикири жарыяланат. Бүгүн 2-майда болжол менен саат 12-лер чамасында Нарын облусунун Ат-Баш районунда оор жүк ташуучу унаа бир адамды өлтүрө сүзүп кетти. Бул тууралуу окуянын күбөсү элдик медиага билдирди. Анын айтымында кырсык акимчиликтин алдындагы борбордук көчөдө катталган. Анда даф үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа 60-70 жаштардагы айыл тургунун сүзгөн. Жабырлануучу алган жараатынан улам ошол жерден жан берген. Жеринде милиция кызматкерлери жана тез жардам кызматы иш алып барышты. Бүгүн 2-майда Баткен чегара отрядынын чегарачылары Кыргыз-Тажик чегарасы аркылуу мыйзамсыз жүк ташыган адамдарды кармашты. Жүктү Кыргызстандын 1998 жана 1990-жылы туулган жарандары алып өтмөк болушкан. Алар жүк ташуучу унаа менен Баткен районунун Таштомшук аймагында чегара пунктунан башка жерден өтүүгө аракет кылышкан. Чегарачылар алардын оор жүк ташуучу унаасын кармашкан учурда анда 20 тонна кургатылган жемиш жүктөлгөндүгү такталды. Алардын жанында жүккө тиешелүү документтери болгон эмес. Документтер толтурулгандан соң жүк жана кармалган жарандар тиешелүү органдарга өткөрүлүп берилди. Булак турмуш кейч. Кадамжай шаарындагы негизги жолдун ортосуна тосмо орнотулууда. Бул тууралуу Кадамжай шаарынын вице-мэри Чыңгыз Тагаев билдирди. Маалыматка караганда тосмолор элдин коопсуздугу үчүн шаардын Орозбеков унаа жолунун ортосуна коюлуп жатат. Анткени бул жолду Ош-Исфана жолу да кесип өтөт. Анын эки тарабында соода борборлору жайгашып кыймыл көп болот. Ал эми эл үчүн жол астынан өтмөк бар. Азыр карантин учурунда техника жок. Андыктан техникалар кайра чыга баштаганга чейин ишибизди бүтүрүп алууну көздөп жатабыз. Бул жол тосмого шаардык бюджеттен 500 000 сомго жакын каражат кетүүдө. Азыр 300 метр тосулат. Бул иште мэрия жергиликтүү номер 46 жол тейлөө ишканасы менен биргеликте ишке ашырып жатат, деди вице-мэр. Түп районунда мал жайлоого кетүүчү жолго түшкөн кар көчкүнү тазалоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун жетекчилигинен билдиришти. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Чаркудук, Жылаңач жана Турук аймактарында түшкөн кар көчкү тазаланууда. Бул иштерди аткарууга Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фондунан 101 000 сом акча каралган. Учурда номер 4 жол тейлөө ишканасынын 3 техникасы иштеп жатат.
Нокат районунун Төлөс айыл өкмөтүнүн Додон айылында каналга түшүп кеткен 1,5 жаштагы бала куткарылды. Бул тууралуу жергиликтүү тургун Адамжан кызы Айсирек билдирди. Анын айтымында бала тооктордун артынан ойноп жүрүп каналга түшүп кеткен. Үйдө чоң атасы менен чоң энеси чай ичип отурган убакта бала ойноп каналга түшүп кеткен. Үнү чыкпай калды же үйгө келбеди деп эшикке чыгышса жок, канал тарапты караса суунун жээгинде экен. Энеси дароо алып чыгып ФАП кызматкерлерин чакыртып, алар жасалма дем алдырышкан. Дароо Кызыл Кая ооруканасына алып жөнөшкөн. Салиева айыл өкмөтүнө жетип келишкенде патрулдук милиция жолугуп, ооруканага чейин посттордон алып өтүп коштоп барышкан. Учурда абалы жакшы, деди ал. Булак турмуш кейчи. Баткен шаарында кече 1 майдан тартып айрым тейлөө тармагы жана соода жандандырылды. Бул тууралуу Баткен шаардык мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда буга чейин коронавирус илдетинин жайылып кетүүсүн алдын алуу максатында шаарда карантин жарыяланып, дээрлик бардык ишкерлердин, соода түйүндөрдүн, компаниялардын, кафе, интернет-клубдардын ишмердүүлүгүнө чектөөлөр киргизилген. 1 майдан тарта Баткен шаарында транспорт каражаттарын оңдоочу жана автоунаа жуучу жайларга, уюшулган такси кызматына, курулуш материалдарын, автотетиктерди саткан дүкөндөрдүн иштешине уруксаат берилди. Мэриянын кызматкерлери аталган тармактын өкүлдөрүнө түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Аларга эпидемиологиялык талаптарды жана гигиенаны сактап, иш алып баруу керектиги эскертилди. Чоңалай районундагы медицина кызматкерлери эми үйлөрдү велосипед менен кыдырат. Бул тууралуу Чоңалай райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Чоңалай райондук Молдоболотов атындагы жалпы дарыгерлердин практикалык борборуна 20 велосипед берилди. Дарыгерлер велосипед менен үйлөрдү кыдырып, жашоочулардын дене табын текшерип турушат. Велосипеддер демирчүлөр тарабынан коронавирус жуктурган жашоочуларды аныктоого көмөк көрсөтүү үчүн берилген. Булак турмуш кейчи. Тажикстанда коронавирус жуктургандардын саны 230 миңге чейин жетиши мүмкүн. Дүйнөлүк банктын коронавирусту чукул жөнгө салуу боюнча долбоору Тажикстанда күтүлүп жаткан абал тууралуу алдын ала божомолун жарыялады. Анда коңшу мамлекетти алдыда өтө оор күндөр күтүп турары айтылган. Аталган уюмдун билдирүүсүнө ылайык, Тажикстанда COVID-19 вирусун 72 миңден 230 миңге чейин адам жугузуп алышы ыктымал. Вирустун өтө оор түрүнө кабылгандардын саны 13 миңден 43 миңге чейин жетип, алар жандандыруу бөлүмүнө түшүп калышы мүмкүн. Ал эми каза болгондордун саны 6600дөн 21 миңге чейин жетиши мүмкүн деп божомолдонууда. Аталган долбоор дары-дармексиз оорунун жайылышын алдын алууну сунуштайт. COVID-19 жуктургандар үй шартында обочолонуу, ыксардуу үй карантин, бардык калк үчүн социалдык аралык жана аялуу топтор үчүн 70 жаштан ашкан адамдарга социалдык аралык, мектептерди жана университеттерди жабуу. Белгилей кетсек, Тажикстан бийлиги коронавирус өлкөдө расмий катталганын 30 апрелде жарыялаган. Маалымат булагы элдик медиа. Өзбекстандын Жизах облусунун Тоолуу Замин районунда суу каптоонун кесепетинен 2 өспүрүм каза болду. Маалыматка ылайык, 14 жаштагы кыз жана анын 9 жаштагы иниси дүкөндөн үйүнө кайтып келе жатышкан. Ошол кезде Ширин айылында сел жүргөн. Сел өспүрүмдөрдү агызып кеткен. Кыздын сөөгү дарыянын жээгинен табылган. Ал эми бала эс үчүн жоготкон абалда райондук медициналык мекемеге жеткирилген. Көрсөтүлгөн жардамга карабастан ал көз жумган. Белгилей кетсек, кече 1 майда эртең менен Сырдария облусунда Сардоба суу сактагычында дамба жарылган. Ал жактан 70 миңдей адам көчүрүлүп, 56 адам ооруканага жаткырылган. Булак элдик медиа. Акыркы 20 күн ичинде ар кандай ушактардын каарманы болгон Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын эл алдына чыкты. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Ким Чен Ындын сүрөттөрүн өлкөнүн Нодон Синмон эмгек партиясы жарыялаган. Алар Сончхондогу жер семирткичтер заводунун 1 майдагы ачылышында тартылган. Лидер кызыл лентаны кесип заводду ачык деп жарыялаган. Анын ооруганы байкалган эмес. Сүрөттөрдө Ким Чен Ын мурдагыдай эле жылмайып турат. Заводдун ачылышына өлкө башчысынын карындашы, келечектеги лидер Ким Йо Чжон да келген.